Uyku келбейт. Садыр Жапаров түнү бою уктай албай чыкканын айтты. 13 январда президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Садыр Жапаров Орусиянын Россия 24 телеканалына маек берди. Садыр Жапаров маек учурунда жеңишке жеткенден кийин уктай албай жатканын айтты. Шайлоочулардын 84% добушун алуу бул өтө чоң жоопкерчилик. Чынын айтсам, түнү менен уктай албай чыгып жатам. Уйкум келбей жатат. Кече күнү түнү менен уктай албай чыктым. Түнү менен элдин, мамлекеттин тагдырын жана экономика жөнүндө ойлонууга туура келип жатат, деди Жапаров. Премьер-министр ким болот? 5 талапкердин аты айтылды. Кыргызстанда 10 январ күнү мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп, анда Садыр Жапаров 79%дан ашуун добуш менен алдыга чыкты. Ошондой эле өлкөнүн башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда добуш берилип, көпчүлүк президенттик башкарууну колдошту. Эми Кыргыз Республикасынын премьер-министри кызматына ким келиши мүмкүн? Саясатталдоочу Бакыт Бакетаевдин пикиринде премьер-министр болуп Артем Новиков же Камчыбек Ташиев келиши мүмкүн. Россия менен жакшы болуш үчүн Артем Новиковду премьер-министр кызматына коюш керек. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн досу Камчыбек Ташиевди коет. Тарыхый Кыргыздын логикасы боюнча досун ошол жерге коюшу керек. Анткени экөө жаңы Кыргызстанды курабыз деп жатат. Бирок геосаясий логика боюнча Артем Новиков болушу керек. Болбосо Россия бизге жакшы жардам бербейт, деди ал. Москва менен жакшы мамиледе болуу үчүн Артем Новиков премьер-министр кызматында калышы керек деген оюду саясаттануучу Марс Сариев дагы колдойт. Артем Новиков биринчиден элге өзүн көрсөтүп иштей алды. Ал үстүнө Москвага дагы барып келди. Азыр чындыгында ал жак менен акыбал оор. Россия менен экономика жана саясат жагынан мамилени түзүү үчүн ылайыктуу талапкер болот, деди Марс Сариев. Премьер-министр кызматына Бишкек шаарынын мурдакы мэри Азиз Сурахматовдун дагы талапкерлиги белгиленди. Саясаттануучу Токтогул Какчакеев өкмөт башчылыкка 3 талапкердин атын атады. Премьер-министрдин азыркы фигурасы өтө маанилүү. Садыр Жапаровду канчалык революционер, баатыр дебейли, ал ошол бойдон калат, бирок ишке чыгышы керек. Чек ара маселеси, мамлекеттик коопсуздукту, экономиканы, ички жана тышкы саясатты, социалдык тармакты камтыган киши керек. Менимче азыр бул тармакка Мыктыбек Абдылдаев татыктуу. Аны менен тең келчү киши жок бүгүнкү күндө. Анын саясий салмагы жогору турат. Андан кийин премьер-министрге мурунку мэрибиз Азиз Сурахматов жарайт. Бул адам накта прагматик. Мындан тышкары өтө баркты көтөрө турчу, жибектей кыналган ишти туура жолго салып кете турчу бул Аликбек Жекшенкулов. Мен жогоруда аталган үчөө өтө билимдүү, өтө курч, өз пикирине так турган адамдар. Ал эми саясаттануучу Алмазбек Акматалиев өкмөт башчылыкка бир топ мыкты кадрлар бар дейт. Көпчүлүк коалиция талапкерди көрсөтүп чыгарышы керек. Бул азыр өтө татаал маселе. Мыкты кадрлар бар. Менимче кичине күтө турсак бул маселе чечилер деген оюн элдик медиага билдирген. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин 2011-жылдын 12-июндагы буйругу менен Курал Чокоевго ыйгарылган маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алуу буйругуна кол коюлду. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги коомчулуктун терс реакциясын жараткан ырчы Курал Чокоевден чуулгандуу автордук программасы боюнча талкуу жүргүзүп, төмөнкүдөй чечимдерди кабыл алды. Кайрат Пырымбердиевди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттин наамынан ажыратуу боюнча Маданият министрлигинин сунушу Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына расмий жөнөтүлдү деп айтылат маалыматта. Ошону менен бирге министрликтин тиешелүү мекемелерине аталган ырчыларды Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан өткөрүлүүчү мамлекеттик маданий массалык иш-чараларга белгилүү мөөнөткө чейин катыштырбоо сунушталды. Эске салсак, ырчы Курал Чокоевден YouTube каналындагы долбоору коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Артисттин бул долбоорунун айрым үзүндүлөрүн Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков аргасыздан көргөнүн, ырчы эмнеге мындайга барганын түшүнө албай жатканын айтып, элден кечирим сурады. Ошондой эле Курал Чокоев менен Кайрат Пырымбердиевдин чыгармачылыгына чектөөлөр киргизилерин айткан. Бул арада Жарандык көзөмөл комитети Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун отставкасын талап кылууда. Аталган комитет Кадырбековдун билдирүүлөрү адамдын фундаменталдык укуктары жана эркиндиктерине шек келтирет деп эсептейт.
Маданият министрлиги мен үчүн министрлик эмес, мага алардын чечимдеринин мааниси жок. РЧ Курал Чокоев мындай пикирин 13 январ Маданият, маалымат жана туризм министрлиги анын мамлекеттик наамын алып салуу боюнча чечим чыгарганын жарыялагандан кийин билдирген. Эгерде наам эле маанилүү болсо, мага наамынын кереги жок, алса алсын. Мен долбоорумду жаптым, элдин пикирин эске алуу менен ушундай чечимге келдим. Ал эми Маданият министрлиги мен үчүн министрлик эмес, мага алардын чечимдеринин мааниси жок деген оюн радиого маек берип жатып билдирди. Мамлекеттик аппаратты 30%га кыскартуу сунушталды. Айрым министрликтерде кызматкерлердин санын кыскартуу зарыл. Анткени бюджеттин 57%дан ашыгы айлык акыга сарпталат. Бул да болсо коррупциянын кесепети. Мындай пикирин президенттикке талапкер Бабыржан Төлбаев жергиликтүү ЖМКларга берген маегинде билдирди. Жакшы иштебеген адистерди кызматтан кетирүү зарыл. Мамлекеттик мекемеде иштегендер пайда алып келиши керек. Биз тескерисинче зыян келтиргендерге да акча, салык төлөп жатабыз. Бизге көпчүлүк инвесторлор ишенбейт, анткени алган каражаттар максаттуу пайдаланылган жок. Иш билги менеджерлер келсе ишеним жогорулайт. Мындан сырткары сот системасын оңдоо керек. Жаңы бийлик, иш билги команда түзүшү кажет. Болбосо коомчулук ишенбей калат, деди Төлбаев. Жаңы бийлик ишкерлер менен ай сайын сүйлөшүп, аларды түйшөлткөн маселелерди чечүүсү зарыл. Ошол эле учурда салык саясатын жеңилдетүү маанилүү. Сот системасын реформалап, эл аралык уюмдар менен сүйлөшүп, инвестиция тартышы кажет. Бийлик бутактардын ортосунда тең салмакты камсыздашы абзел, деп кошумчалады ал. Макул шеф Балбак Төлөбаевдин жообу көпчүлүктү күлкүгө бөлөдү. 13 январда көпчүлүк аймактарда кар жаады. Мындан улам Борбор калаада жол тайгак жана туман болгондуктан жолдо жүрүүгө кыйынчылык жаралды. Буга байланыштуу социалдык тармактын колдонуучусу Темирлан Ормуков мэрдин милдетин аткаруучуга Балбак көчөнүн карын күрөдөгөн билдирүү калтырган. Көп узабай аталган жаранга мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев өзү тамашалуу жооп кайтарган. Төлөбаевдин жообу көпчүлүктү күлкүгө бөлөп, интернеттегилер түрдүү пикирлерин жазышууда. Үмөталиева Курсан Асановдун жубайы УКМКда эсин жоготту. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылды. Ал кайрылууну Фейсбугуна жарыялады. Үмөталиеванын айтымында 11 январда Ички иштер министринин экс-орун басары Курсан Асановдун жубайы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылып, 1 сааттан ашык адвокатсыз сурак берип, натыйжада ал эсин жоготуп кулаган. Ошол учурда эсин жоготуп реанимацияга түшүп калган. Азырда реанимацияда оор абалда экен. Урматтуу Камчы Ташиев, шайлоодон 1 күн өткөндөн кийин адамды сурак калса болобу? Миңдеген иш каралбай жатат. Эмне үчүн УКМК административдик ишти карап жатат? Свердлов райондук ички иштер бөлүмү, УКМК жана прокуратура 3 жылдан бери түрк компаниясы менен болгон алдамчылык ишин караган эмес. Парламенттик шайлоо учурундагы мыйзам бузуулар боюнча БШКнын башчысын эмнеге суракка албай жатасыңар, деп жазат укук коргоочу. Ал УКМКнын мындай аракеттерин президенттикке талапкерге кысым көрсөтүү катары баалап жатканын белгиледи. Белгилей кетсек, УКМК Курсан Асановдун жубайын $5 миллион алдамчылыкка шектеп жатат.